Өткөн аптада Кыргызстанда $1 баасы 79 сомго чыгып барып, кайра бир аз ылдыйлады. Улуттук туруктуу валюта катары калыптанып калган сомдун кунунун түшүп жатышы экономикалык кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Кыргыз өкмөтүнүн улуттук валютаны бир калыпта кармоо максатындагы акыркы иш-аракеттери туурабы же андан кандай натыйжа күтсө болот? Сиздер азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Анда бүгүнкү биздин студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров, Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов жана мен эскерте кетейин, бүгүн биздин программага экономика жана өнөр жай министринин орун басары Данияр Иманалиев дагы катышат, ал азыр жолдо келатат. Саламатсыздарбы? Өткөн аптадагы ошол сомдун кунунун кескин түшүп кетүүсүнө байланыштуу бул күндөрү Улуттук банк маалымат жыйын өткөрүп, негизги себептерин атагандай болду. Мындан улам алгачкы суроомду сизге жолдоп окшойм, Толкунбек мырза. Сиздер доллардын курсунун кескин өсүшүнө ким айыптуу экендигин, тийиштирүү чаралар көрүлгөндүгү тууралуу айттыңыздар, бирок мунун өзү мындан ары ошол сомдун туруктуулугу сакталып турат дегенди түшүндүрбөйт да, Бул жерде эки жагынан караш керек да. Биринчи жагы биздин макроэкономикалык ситуация жана экономиканын структурасы. Экинчи жагы Улуттук банктын аракеттери. Улуттук банктын аракеттери 3 инструменттер менен колдонуп атабыз да. Биринчиси жана элдин баары азыр айтып атпайбы, валютный интервенция да. Бул биринчи. Экинчиси биз коммерческий банктарга обязательно резервный требования деген бир инструментибиз бар. Үчүнчүсү жана ченемдик чен деген инструментибиз бар. Ошо 3 инструментти толук калдуу колдонуп, Улуттук банк ситуацияны ошентип кармап атат да. Сиздер ошол акыркы маалымат жыйында банк айыптуу жанагы доллардын курсун көтөрүп жибергенге дебедиңиздерби, чара көрүлдү деп, же бул жетиштүүбү? Жок, өткөн жумада мен уже пресс-конференцияда айткандай, биздин валютабызга спекулятивный атака жасалган. Бир банк азыр изилдөө жүрүп атат да, бул атайын жасаганбы же атайын эмес жасаганбы, Моссоветтин ичинде курсту 78 коюп коюшуптур. Андан соң обменный бюролордун баары ошо коммерческий банкка атаандашабыз деп курсубузду 79га чейин түшүрүп кеткен да. Ошондуктан Улуттук банк интервенция менен чыкты кайра. Андан тышкары инспекция жана банктарга жана обменный бюролорго жиберилген. Ошо банктын инспекциясы бүтүп, ошо күнөөсү такталды. Азыр жана казначей деген жетектисин жумуштан алуу сунушталды. Андан тышкары жана советтин мүчөлөрүнө Улуттук банк рекомендация берди, жана банктын председателине жана орун басарына башка кандайча чараларды көргүлө депчи. Түшүнүктүү. Мындан тышкары мен дагы айтып кетейин, азыр Улуттук банк издешип атат да, башка коммерческий банктарда да казначейлер бар жана дилерлер. Биз азыр ушундан ары мурунтандары деле карап жүрөбүз, бирок азыр регулированияны күчөйтөбүз. Ушундай спекулятивный атака кылган казначейлерди жана черный список деп коет, ошону түзүп туруп, баарын тең наказать этебиз да. Акылбек мырза, мына сомдун кунунун бир күндө эле 79 сомго чейин барганы парламентте артыкчылыктарда кол үзе алабызбы же жокпу деген маселе менен арек болуп жаткан депутаттарды дагы чочутуп жиберди окшойт, кайсы бир деңгээлде. Алар жетиштүү чаралар көрүлбөй жатат деп өкмөттү, Улуттук банкты айыптаган менен өздөрү деле жаратылуу азыр сунуш айта албай турушат. Шайлоодун алдында ошондой бир кабат-кабат убада берген депутаттардан азыр эмне кеп бар? Бөлүшө кетесизби? Бөлүшөлү. Биринчиден кескин түрдө көтөрүлүп кеткенден кийин парламентте биринчилерден болуп бир бол фракциясы мен көтөрүп чыктым. Бул суроо талаптары боюнча кайсы механизмдерде өкмөт иштеш керек экенин. Экинчи, биз ушундай кескин түрдө түшүп кетпесин же көтөрүлүп кетпесин деп Улуттук банкты түзгөнбүз да. Өкмөт өзүлөрү иш ара кет кылып, ичинде ким күнөөлүү экенин таап чыгыш керек. Ал жөн коммерческий банк менен токтоп калбаш керек. Банк эле күнөөлүү эмес дейсизби? Жок, Улуттук банктын ичинде дагы жоопкерчилиги кызматкерлер бар, өкмөттө да жоопкерчилиги кызматтар бар да булардын. Жеке эле эгерде азыр биз ошонун ичинде күнөөлөрүн таап, жумушчу орундарынан бошотуп, анын ордуна жакшы специалисттерди алып келбесек, бул кайра эле кайталана берет. Эртең Моссовет бөлөк цифраны коюп койсо дагы эле ошо Моссовет күнөөлдө отура бермек белек. Бул биринчиси. Экинчиси, муну эме өткөн жылдын аягында эле Лукашенко, Назарбаев, Путин баары айтып чыгышкан да. Кризис келатат, биз антикризистик мероприятияларды кабыл алайлы.
улуттук банк жалгыз калбасын, өкмөт кайсы иш-чара аракеттерди көрүш керек деп. Биз билгенбиз, быйылкы жылы сырт жактан мигранттардан акча кескин түрдө азаярын. Демек өкмөт ошонун ордун толукташ үчүн бизнеске жакшы ыңгайлуу шарттарды түзүп, түз инвестицияларды көбөйтүш керек эле. Наоборот, түз инвестициялар да азайды, мигранттардан келген акча да азайды. Ошону менен бирге экспортту көбөйтүп, импортду азайтыш керек эле. Мына ушундай иш-аракеттер өкмөт менен улуттук банктын арасында тыкыз көрүнгөн жок. Ошонун кесепетинен биздин сомубуз алсырап атат. Айыптоолорду таптык деп ошол бир банктын казначейи деп айтып атпайсызбы? Бирок ошол учурда Акылбек мырза айтып атат да, бул үчүн улуттук банкта дагы жоопкерчиликтүүлөр болуш керек, өкмөттө дагы деп. Сиз деле ушуну туура кабыл аласызбы? Жок, мен бу жерден туура кабыл албайм. Улуттук банктын ичинде биз постоянно мындай өзүбүздүн улуттук валюта менен иштеген кишилердин баары мындай постоянно контролдун алдында да. Информация эч жакка кетпейт. Бирок азыр мына Акылбек мырза айтып кетпеди, ошону да биз бир сыра териштирип карап көрөбүз да. Бизден информация кетти, анда сөзсүз жоопко алып келебиз. Бирок мен айтып атам, мындай улуттук банктын ичинде болбойт депчи. Биз улуттук банк мына уже эгемендүүлүк алгандан бери иштеп келатабыз, процедуралардын баары уже такталып, баары тең жазалган да. Мына Акылбек мырза айтып кетпедиби? Мындай улуттук банк жалгыз эле иштебеш керек да. Бу жерде аябай туура. Биз улуттук банк өткөн жылы эле өкмөткө сунуштаганбыз, экспорт поддержка кылган программаны. Ошону караштырып атабыз. Өкмөт менен тыгыз иштеп, жана акчаны издеп атабыз. Мындан тышкары, жана жеңилдеткен фермерлерге кредит деп атпайбы? Ошо элдин баары, ошо биздин фермерлер акчаны алып атканда, ошонун акчанын 70-75% бул улуттук банк берген да экономикага, ошо биздин фермерлерге жардам берелик. Бул туурасында кененирээк сүйлөшөбүз. Данияр мырза, мен эскертип кетейин, бизге Данияр мырза кошулду. Валюта базарындагы туруктуулук туурасында өкмөт башчы бул маселеде биздин кубатыбыз дагы, мүмкүнчүлүгүбүз дагы жок деп жооп берди буга чейинки интервьюсунда. Анан улуттук валютаны кармап калуу үчүн экономиканын өзүнүн мыйзамдарын колдонушубуз керек деген пикирин айтты да. Кайсы мыйзамдар кандайча колдонулат? Рахмат. Негизинен бул маселе туура, анткени деген өзүңүздөр көрүп аткандай, биз биринчиден ушул болуп аткан биздеги экономикалык кырдаалдын баягы түпкү тамырын карап көрчөкпүз да. Негизинен биз ушул кризистин келгени ушул валюта рынкасына дагы өзүнүн таасирин тийгизип атат да. Анткени биз биринчиден карап көрсөк, бул негизинен ушул тышкы факторлордо аябай чоң ролун азыр ойноп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул региондо болуп аткан акыбалдычы. Бул негизинен биз айтабыз, биринчиден ушул дүйнөлүк экономиканын азыр басаңдашы да, сырткы фактору. Экинчиден бул ушул өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына 30 ноябрга карата $44 болду бир баррель нефттин баасы. Былтыр эле бул $68 болгон. 1-2 жыл мурун өзүңүздөр билесиздер 120-га чейин чыкты эле да. Бул кескин түрдө түшүп кетти да. Анан эми биздин коңшуларды карап көрсөк, мына Россия менен Казакстандын ошол эң көп экспорт кылган продуктылардын бири бул ушул нефти да. Анан ошол түшкөндө бул баягы естественный процесс болуп атат бул экономикада. Бул алардын баягы потреблениясы ылдыйлап атат да. Биздин эң биринчи коңшулар ушу соода саттык кылган бул Россия менен Казакстан. Бул жерден биз элге маалыматты беришибиз керек. Биринчиден бул деген ушул глобалдык болуп аткан экономикалык процесстер. Таасирин тийгизди. Андан кийинки туура ички дагы өзүнүн биз ички факторлорго каршы күрөшүү жолун ички факторлор дагы бар. Эми муну айта кетсек, фундаменталдык мындай себептерине караш керек да. Өзүңүздөр билгендей, мына 20 жылдан бери биздин дисбаланс аябай мындай обушуп кеткен да. Буга чейин баягы экспорт, импорт кичине окшошуп жакындашса, азыркы күндө биз импортты аябай көп колдонуп, импорттук продукцияны. Ошондо бизге кирген продукциянын баары кайра долларга айландырып, төлөгөндө ошо биздин доллардын көп, валютанын көп эсе ошо сыртка чыгып кетип атат да. Бул эми фундаменталдык нерселер. Кийинки суроолордо бул жөнүндө кененирээк дагы токтолобуз. Акылбек мырза, сиз деле азыр ошол чет өлкөлүк валюта менен эсеп-кысап жүргүзүү амалдарына бөгөт коюу керек дегендей азыркы өкмөттүн позициясын кубаттагандай болуп жатасыз. Азыркы кезде Кыргызстанда үй, автоунаа эмес, андан төмөнгү баадагы товарлар деле доллар менен алынаарын эске алганда, муну кантип ишке ашырса болот да? Муну дедоларизация экономики деп коет. Тилекке каршы 25 жылдын ичинде биз 58% өзүбүздүн экономикабызды ошо доллар менен соода саттык өтүп алдык. Ал эми бизге керектүү, турмушка керектүү жана бизнеске керектүү нерселердин 90%-ын чет мамлекеттен долларга алып келдик да. Мына ошондуктан биз кескин түрдө бөгөттөрдү да коюшубуз керек. Бул алып сатуунун баары Кыргызстанда сом менен болуш керек. Ал эми биздин сомдо туруктуу кылыш үчүн биз Россия менен рубльга өтүшүбүз керек, Казакстан менен теңгеге.
буга чейин жакшы боло албай жүргөн сүйлөшүүлөр, анткени биз бирдиктүү экономикалык аймакка кире эле элек да. Азыр киргенден кийин муну тып токтотуп койсо болот да. Тилекке каршы ушул боюнча дагы өкмөт жакшы жумуштарды алып бара албай атат. Бүгүнкү күнгө чейин ошол эле Газпром нефть сырттан валютадан алгандан кийин валюта сатып алып, доллар менен Россияга барат, аны рубльга алмаштырып, кайра бензин сатып келет. Эми кызыктар да, мына башында биз сүйлөшүп атканда улуттук банк, өкмөт же болбосо ошо коммерциялык банктардын бирөөнө кызыктары болгон үчүн резкий скачок болду да. Дэн Сяопин айткан, если идет дождь, это кому-то надо. Жанер мырза, ким кызыктар? Негизи бул жерден айта кетсек, жанагы иштер алып барган жокто айтылып кетти. Негизинен биз экономика министринин атынан биз ошо катты жөнөттүк. Ошол баягы Россия тарапка. Ушул биздин Газпром менен болуп аткан соода саттык катнашыбызды ушул газды кыргыз газды $1 сатып алып, анан ошолорго кайра доллар менен кубун сатып алып атабыз да. Аларга рубль менен сатып аласыңар деген тартипти, талапты коюш керек да бүгүнкү күнгө чейин. Биз ошондой катты жөнөттүк. Азыркы күндө бул миндик экономиканын деңгээлинде чечилбейт. Бул премьер-министрлердин деңгээлинде чечилет. Позициясы жөнүндө айтып атат да. Ошол катты жөнөтүлдү. Азыркы күндө чынында ошол өзүңүздөр билгендей уюмдун алкагында азыр ушундай сүйлөшүүлөр да, талкуулар да болуп атат. Ошол биз өлкөлөрдүн арасында болгон соода саттык катнаштарды ошол улуттук валюталар аркылуу өткөзсө депчи. Андан кийин жанагы ошол бирок карап көрсөк, Газпром дагы өзү акционердик коом өзүңүздөр билгендей биринчи талабы алар ошол киреши алып келиш да. Анан өзүңүздөр билгендей азыркы күндө көп эле ошол долларга качып эле баягы хеджирование рисковду карап туруп эле ошол долларга метип атышат да. Бирок эми Акылбек Үсөнбекович туура айтып атат. Бул маселени биз деген ошол жакынкы арада ошол эки өкмөт аралык баягы сүйлөшүүлөрдү көтөрүп бул маселени коебуз. Бүгүнкү күндө түздөн-түз жарандарга тийгизип жаткан таасири жөнүндө сүйлөшө турган болсок, мисалы Кыргызстанда доллар менен насыя алган жарандарды ишкер чөйрөнүн айласын кетирип жаткан кез азыркы доллардын кунунун өсүп кетиши. Өткөн жуманын этегинде бүгүн дагы насыя алгандар, дордойдо иштеген жарандар ак үйдүн алдына чыгып насыясын төлөй албай баратканын айтып жардам сурап жатышат. Анда кыскача алар туурасында сюжетти көрүп алып анан талкуубузду улантсак. Ушул дордойдо иштеп 20 жылдан бери жайы менен эс албай иштеп таап салдык ушул тамды. Кредит алып кайра төгүп ушинтип жүрөбүз да 10-15 жылдан бери кредит менен иштейбиз. Бардык кризистен кийин сразу эле. Анан ушу кризисте гана төгө албай калдык кредиттичи. Асель Өмүралиева доллар менен насыя алып, курстун кескин көтөрүлүшүнөн улам төлөй албай кыйналган көп соодагерлердин бири. 6 айдан бери банкка карыз болгон үчүн Асель айым ушул тапта банктан эскертүү кагазын алып үйүнөн айрылуу коркунучунда калды. 3 айдын ичинде төккүлө акчаны төкпөсөңөр сатууга коебуз дейт. Анан жок, ушул үйдүн залогум дагы жетип турат, узартып бергиле десек узартпай атат. Асель 15 жылдан бери ыр-чырсыз иштешип келгенине карабай, соода токтоп, кыйын убакыт келгенде шартка түшүнүп, банктын жеңилдик берүүдөн караманча баш тартканына нааразы. Казакстан немелер бекип калып, ушуларды биз деген өткөрө албай калдык. Ушундан да банкрот болдук да. Дордойдо бизнес кылганда Россия немелерге деген неме кетпей калды, салатчы. Айласы кеткен соодагерлер башка насыя алгандар менен бирге үнүн угаар бекен деген үмүт менен Ак үйдүн алдына митингке чыгышкан. Кто еще не зарегистрировался? Алгандан кийин курс өсө баштады. 1 жылдын ичинде мына 50-60% өстү. Биздин соодобуз жүрбөй калды. Биз ошо кредиттерибизди төлөй албай калдык. Национальный банк, правительство биздин үнүбүздү угуп, ушу бир айласын таап, механизм ойлоп тапса деген ойдобуз. Ушу сунуштарды киргизет элем. Биз төлөбөйбүз деген жокпуз. Төлөп беребиз деп атабыз, аны эч ким уккан жок. Эч кимдин иши жок сыяктуу. Канчадан бери биз уже иш жолу чыктык. Парламентке обращениясы тыштадык, мы требованиясы тыштадык. Казыркы, пожалуйста, верните. Сомду переводить эткенде мурунку 14 жыл менен алып келгиле 22% превышать этпесин депчи. А булар азыр жок, кандай кылбайбыз деп атышат. Казыркы курс менен менять этебиз дейт. 80 болобу, 90 болобу, 70 болобу, анан кийин 30% выше. Ал та же самая кабала. Эртең аны да төлөй албай калышат адамдарчы.
Толкунбек мырза, буга чейин бул маселе боюнча президент дагы сизди кабыл алып, бюджеттик кызматкерлердин ипотекалык насыяларын долларга айлатуу механизмин иштеп чыгууну тапшырган. Бирок талдоочулар бюджеттик мекемеде иштеген жарандар негизинен аз өлчөмдөгү насыяларын, алар негизинен сом менен берилерин эскертип, ал эми долларлык ошол ири насыянын негизинен ишкер чөйрө аларын белгилеп жатышат да. Мындан улам баарына тегиз жардам көрсөтүлүшү керек деген ойду айтып жатышат. Анан деги эле бийликтин бул кадамы аргасыздыктан жасалган нерсеби, баягы акча маселесине такалып, же болбосо жөн эле бир иштеп жатабыз, аракет кылып жатабыз дегендей бир түр көрсөтүп коюу аракети. Бу жерде түргөс очко вчерачества деген жок да. Туура алмашашына чакырып тапшырма берген да, жана бюджетниктер кыйналып калды, ипотека алган кредиттерди эметиш керекпиз депчи, жардам бериш керекпиз деп. Азыр Улуттук банк механизмди сунуштап атат. Жана кайсы курс менен, кайсы процентный ставка алуу, бул эми өкмөткенен бир чечимге келип, бир чечимге келип, анан уже эмки жылы январдан баштап уже ишке ашырабыз да. Анан могу көбүнчөсү азыр интервьюду берип атканда бул бизнес жасап аткан эмелер да. Бу жерде эми бизнес жасаган киши бизнес дегенде бизнес, бүгүн өйдө болот, эртең ылдый болот да. Бу жерден ким мындай бизнес жасап аткан жарандарга эч ким эмете албайт да. Ошо бюджеттик мекемелерде иштеп бир ашып кетсе 15 000 сомго чейин дейличи максимум. Ошондой айлык акча алган адамдардын арасында ипотекалык насыя алгандар көп бекен, доллар менен болгондо дагы. Азыр биз биринчи азыр тактап атабыз да. Мындай баарын жалпы алганда где-то 1 миллиард сомго чейин болуп атат да. Акылбек мырза, мына сиз өкмөткө жана Улуттук банкка ошол коммерциялык банктардын өкүлдөрү менен доллар менен берилген насыяларды ошол которуу маселесин сүйлөшүүнү сунуштап жатпайсызбы? Анан 2015 жылдын 1-январдагы доллардын курсу менен төлөө боюнча сүйлөшүү керек деп жатасыздар да. Анан айрым талдоочулар болсо, долларлык насыяны сомго которуу банктар үчүн өзүн өзү жок кылуу менен барабар деп атышат. Анткени алар сырттан доллар менен акча алат деп эскертип атышат да. Анан өкмөт ошол долларды канчалык кыскан сайын ага карата суроо талап арбын болот, анан кымбаттап кетет деп чочулап жатышат. Мындан улам кайра эле бул сунуш популизм жыттанып калган жокпу? Эми депутаттар айтса эле популизм болуп, калгандар айтса туура болгон, туура эмес болсо керек. Валютанын туруктуулугун камсыз кылыш бул Улуттук банктыкы жана өкмөттүн милдеттемелеринин бири. Ошондуктан бизнес чөйрөсү менен Улуттук банктагы, өкмөттагы тең бөлүш керек азыркы болуп аткан кырдаалды да. Эгерде 1-январь 2015 жылга биз доллардын курсун фиксировать эте турган болсок, анын разницасын ички карызды көбөйтүп, кагаз чыгарып, коммерциялык банктарга беришибиз керек. Биз доллардын курсун токтот деген жерибиз жок. Биз ошо алып алган кредиттерди бир сыйра карап чыксын деп атабыз. Арасында жакшы иштеп аткан ишкерлер бар. Аларды реструктуризация жасап бериш банктар өз да кызыктар болуш керек. Бирок ошого шарттарды түзүп беришибиз керек деген нерсени айтып атабыз. Мындан 2 жыл мурун эле Путин ипотека алган өзүнүн жарандарынын баарына тең, бюджет эмес дебейли, өзүнүн жарандарынын баарына тең 1 рубль 48 рубль 1 доллар деген. Андан ашканын баарын өзү стабилизационный фонддон компенсация кылып берип, Улуттук банк жардам берип атат аларга. Ал эми Нурсултан Абишевич Назарбаев болсо, улуттук валютасында теңгесинде депозитке салган жарандарына жанагы разницасын толугу менен өзүнүн стаб фондунан дагы толуктап берди да. Демек, бул жерде жеке эле бир гана нерсени карай бербей, жалпы экономиканы дагы караш керек болуп атат. Мисалы, Кыргызстанда деле ошондой коңшу мамлекеттерде аракеттерди көрүп. Жок дегенде ошолор жазаш керек да. Жок дегенде ошону өзүлөрү ойлоп таппаса, биздин айтканды укпаса, Жапаровдуку туура эмес десе. Данияр мырза. Азыр анда бөлөк өкмөттөр жазаган жазасын. Негизинен туура бул жерде ушул айтылып кетти, ушул жалаң эле ушул бир каналын карабай, бизден жалпысынан караш керекпиз. Анткени бул жерде Улуттук банктын өкүлү айтып кетти, председатель. Бул жерде деген ошо бизнесте караганда дагы, бизнесмендер дагы алар өзүнүн баягы кылган соода саттыктарда кээ бирлерин карасак, экспорт чыгарганда булар деген көбүнчө операцияларды доллар менен эле кылышат да. Бул жерде негизинен баягы биринчиден ушул бюджеттик сферада иштегендерди карап чыккыла деп бизге тапшырма берилген. Ал боюнча азыр анализ жүргүзүп атабыз. Ошол боюнча иштер алып барылат. Ал эми негизинен жанакы бул ошол проблеманы караганда бизде негизи фундаменталдык жагында караш керекпиз да. Биз деген караганда ошол эмне проблема чыгат? Анткени бизде азыр ошо доллардын келген источниктери азайып кеткен да. Бул негизинен экспорт, бул бизде жанакы Россияда болуп аткан кырдаал үчүн эмигранттардан келген акча, андан тышкары биздин өзүбүздүн кылган күнүмкү керектөөлөрүбүздү карап көрүш керекпиз. Анткени деген бизде ички потенциал бар да.
Биз деген ошо өндүрүштү ичине карабай туруп эле биз көбүнчө азыр импорттон алып келип атпайлыкпы. Мына магазиндерде карасаңыздар, бизде өскөн бүт эле айыл чарба продукциясынын баары эле бизден алып кетет дагы. Коңшу өлкөлөрдө кайра иштеп туруп, кайра алып келет да, добавленный стоимость баягы кошумча наркы ошол өлкөдө калып атат. Бирок кризис бүгүн эле чыккан жок да. Мисалы Кыргызстан ошол валютасынын туруктуулугуна, тышкы соодадагы чоң тескери бир баланс өзүнүн терс ролун ойноп келатат деп атпайсызбы? Мисалы 9 айдын ичинде эле республиканын экспорту 1 миллиард доллар болсо, импорту 3 миллиард доллардан ашып кетти деп атабыз да. Анан азыр эле айтканда кризис бүгүн эле чыга калган жок. Анан бүгүн эле 79 дегенде эле биз кризистен чыгуу жолдорун талкуулап жатабыз. Кескин чараларды көрүш керек деп парламентте көтөрүлө калып жатат. Анан бир стратегиялык кадамдар болушу керек беле? Ал боюнча мына Улуттук банк акча интервенция кылып, рыноктон ашык акчаларды сомдор чогултуп алайын деп атса, өкмөт 9 айдын жыйынтыгы менен эле 11,5 миллиард сомго өзүнүн чыгашасын көбөйтүп атат да. Анан эми фундаменталдык түрдө айтып атпайбы? Мына доход расход бири болгондо момундай ручка тура берет да, сомдун курсу. Расходу көбөйүп кеткенде бул ылдый түшүп кете берет, айла жок интервенция кылат, кайра эле ылдый түшүп кете берет да. Ошондуктан өкмөт биринчи негизде дефицитти жоюш керек. Быйыл болбосо дагы 1-2 жылдын ичинде жоюш керек дагы. Экспортко көтөрүлө турган программасын тактап чыгыш керек. Импортозамещенияны жасаш керек. Айтып эле отура бербеш керек муну. Жасай турган убакыт келди да. Жалгыз эле Улуттук банк эмне кыла алат? Эгерде бул болгон акчасын ыргытып ийсе, анда биздин сомубуздун резерви жок калат. Өзүлөрү 15 миллиардка, мына 15 миллиард сомго көбөйтүп атат. Доллар 76-дан 79-га секирет деп атып, ызы чуу болуп атса, өкмөт жанталашып 2 миллиард сомго расходун көбөйтүп атышат. Ушул жагдайда Толкунбек мырза, туура эмес да. Ошол сомдун курсун сактап калуу үчүн Улуттук банк ошо жыл башынан бери 25 жолу интервенция жасады. Бирок дагы эле туруштук бере албай келе жатат. Кайсы бир деңгээлде? Анан эми мындан ары эмне болот? Мисалы, талдоочулар деле айтып атпайбы, бул жолу менен көпкө чейин сомдун кунун кармап турууга мүмкүн эмес. Бир акча системасында реформа жасаш керек депчи. Кандай реформа жасаш керек? Бу жерде мындай азыр көп мындай бир серепчилер, бир эксперттер чыга алып туруп айтып атат да, реформа жасаш керек да. Улуттук банк бүгүнкү күнү международный стандарттардын баары менен иштеп атат да. Бу жерде жана фундаменталдуу факторлорду караш керек да. Азыр деле айтып кетпедикпи? Экспорт, импорт дегенче дефицит бюджетти караштыруу керек. Бул туура да. Бу жерде мындай мыйзам боюнча да азыр баары тең айтып атпайбы? Улуттук банк сомду караш керек депчи. Улуттук банк мыйзам боюнча жана сомдун резкий колебания болбош керек деп ошол жагын эле карайт. Мисалы, Улуттук банк канча экспорт болот, канча импорт болот, биз кандайча жооп бере алабыз? Чын эле азыр президент деле, өкмөт башчы деле Улуттук банктын төрагасын байма-бай кабыл алып, маселенин чечүү жолдорун талкуулап атпайбы? Чындап эле өкмөт жанагындай фундаменталдык проблеманы бир мындай өзөктүү нерселерге көңүл бурбай жаткан жокпу чын эле? Жок, бул боюнча да азыр көп серепчи деп айтып жүргөндөр айтып атышат, антикризистик программасы жок, анан өкмөт ушул өзүнүн экспорт өнүктүрүү боюнча программасын иштеген эмес, ушундай критика айтылып келет да. Бирок биз айтып атабыз, антикризистик программа кабыл алынган. Ушул 2015 жылы өкмөттүн программасында 36 пункттан турган атайын өзүнчө бир разделы бар. Ал жерде негизинен ушул антикризистик баягы чаралар эң биринчиден биз ушул божомолубузду бергенде ошол экономиканын өнүгүшү. Биз ошол кризис Россияда болот, Казакстанда болот, баягы нефтин баасы түшөт деп биз ошол жылдын башында эле ошондой өзүнүн божомолубузду бергенбиз да, андан кийин антикризистик мероприятия сразу түшкөнбүз да. Бул жерде айта кетсек, мына эң биринчиде болуп ушул макроэкономикалык стабилдүүлүктү сактаганга бир нече иш чаралар бар да. Андан тышкары баягы азыркы өзүңөр көрсөңөр, баягы рынокто болуп аткан баалардын солкунлашы, аларды мониторинг жүргүзүп, андан кийин ошол бир баягы 9 продукттан турган социалдык жактан аябай мааниси көп болгон ошол продуктыларды караганга дагы өзүнүн чаралары бар. Андан тышкары мына биз айта кеттик, жанагы продовольственный азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо боюнча чаралар бар. Андан тышкары жанагы социалдык жактан баягы уязвимый болгон ошол элдин катмарын аларга жардам берүү каралган. Андан тышкары мына өздөрү билесиздер, ошол Акылбек Усманович айтып кетти, жана инвестицияларды бизге ошол экономика инвестициялар келүү боюнча, инвест климатты оңдоо боюнча чоң маселе. Ошолор боюнча бүгүнкү күндө бизде убакыт азайып баратат, кечиресиздер. Эл арасында азыр эми 80 сомго чыгат экен, 100 сомго чыгат экен деп атпайбы? Кайсы бир деңгээлде мындай кооптонуу болуп атпайбы? Акылбек мырза, сиз буга чейин да өкмөттүн курамында иштеген адам катары айтсаңыз, божомолдоого мүмкүнбү, мисалы? Жок, эми бул божомолдоо мүмкүн эмес. Анткени биз глобалдуу экономикада туруп атабыз. Жалгыз эле Кыргызстандан эчтеке болбойт. Бирок
өкмөт эмне кылыш керек? Эми жалгыз өкмөт бар да элге карап айтканчы. Өкмөт азыр кескин түрдө дефицитин азайтып, расходун азайтып, элдин мына 30%ке куну түшүп кетпедиби сомдун? Элдин сатып алуу мүмкүнчүлүктөрү чектелип кетти да. Экономикага акча керек. Каяктан кирет? Бул пенсия, пособие, зарплатаны көтөрүш керек. Мына ошо кадам караш керек. Расходдордун чыгымдарын азайтыш керек. Жана 100 миллион доллар жер уйдан түшкөнүн мурунку 27 өкмөт айткандай эле школ салабыз дейт. 100 теплица салып, ошонун акчасына кайра 100 школ сала турган азыр кадамдарга барыш керек да. Жок, баягы эле социалдык расход, баягы эле кылып аткан көнүмүш адаттар, а элдин мүмкүнчүлүктөрүнүн баары чектелип, элдер жүдөп баратат. Ошого жардам бере турган өкмөт эле. Улуттук банк жардам бере албайт, өкмөт жардам бериш керек булардын баарына. Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Сиздерге чоң рахмат. Биз бүгүн сомдун куну түшкөндөн кийинки кесепеттер, анын таасири карапайым элдерге, аларды алдын алуу жолдорун талкууладык. Биздин талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров, экономика жана өнөр жай министринин орун басары Данияр Иманалиев жана Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов катышты. Берүүнү бүгүн мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.